bir gelin geldi. Özünün köygöyü menen оор, abdan оор. Бүгүн өзүн таппай, балдарын таппай, күйөөсүн таппай, ара жолдо эмне кылды. Анан отуруп сүйлөдүм, сурадым, эмне көйгөй болгону десем, мына ошол биз айтып аткан даярдыксыздыктын себебинен айтайын кызык жери мындай. Өзүн кичине бир дин тааныган, дин таануу жагында бир аз аракет кылган, өзүнүн Кудай астындагы милдеттерин так аткарганга, жок дегенде күйөөсүнүн астындагы жоопкерчиликтерин так билгенге аракет кылып таанып билгенден кийин, бирок ошол алган билими кайрага зыян берген. Кандай билесизби? Жөнөкөй бир эле мисалын айтайын. Анын кайнагасы бир буюм алайын деп үйгө келип калса, эшикти какса, кимсиз дейт. Мен баланча келин, мен кайнагаңмын. Ошо үйдө бир буюм керек болуп калгандан кайрыла калдым, келдим эле десе, сиз үйгө кирбейсиз, сиз мага махрамсыз, кете бериңиз деп узатып коет да. Айттым, ал кайнагаң ушу дин жөнүндө маалыматы бар беле десем, жок эле дейт. Көрдүңбү, сен өзүң алып алган маалыматыңдын өзүн кайра өзүңө бычак кадалып алган. Себеби дегенде кыргыздын биз айтайлык улуттук баалуулуктарында, кыргыздын өзүнүн жашоо тарыхында бул кайнага шариаттык деңгээлде ал махрам, мындай айтканда ал оор иш, бирок кыргыздын жашоосунда ал кайнагасы келген учурда жок дегенде чайын коюп туруп, анан алган буюмун өзү көтөрүп чыгарып бериш керек эле. Десем, мен ошону билбептирмин дейт. Көрдүңүзбү? Мына ошондуктан мен кайрадан кайрылып айтат элем жалпы угармандарга, эгерде эртеңки күнү жакшы турмуш курамын дегендер болсо, анда бакыт ордосу, үй бүлөлүк багыттар чың долбооро сиздерди атайын окутуудан үмүт көрүүгө эшигин дайым ачат.